Алыбек Рыспаев 2013-жылдан бери бал челек менен алектенип келет. Ал Кыргызстандын Кооз табиятында кыдырып, бал чогултуп, анын ыгын жана сортторун терең түшүнүп алган. Германиядан алып келген уникалдуу бал сортторун өлкөбүздө өндүрүп, аларды көбөйтүүгө жетишти. Мунун деле түйшүктөрү көп, дарылаш керек, сырдаш керек челектерди. Кичине баягы сырдаса аурулар деле көңүлдүү кирип, көңүлдүү чыгат дегендей болуп, ошо 2 жылда бирден сырдап турабыз, кээде жылына сырдап турабыз, ар кандай эми түлөп кеткенине жараша өң өчүп баратса сырдап турабыз буюрса. Жакшы эле эми болуп атат. Кардарлар келип алып кетишет, таза бал экен деп. Үйдөн келип алып кетет. Мен деле экспортко да чыгарбайм. Үйдөн эле эмелер келет, ушу достор келет, туугандар келет, ошолор эле алып кетишет. Бал өндүрүүдө талыкпаган эмгек керек экендигин ар дайым белгилейт. Быйылкы жылы кургакчылыкка байланыштуу балдын чогултулушу башка жылдарга караганда солгунураак болду. Бирок ал бул жагдайга кайгырбай, ишин улантып жатканына шүгүр айтат. Атам жокто бал челектерди өзүм эле карайм. Кышында арыларды жылуулап, жазында дарыларын беребиз. Бал өтө пайдалуу жана баалуу азык. Анын курамында 300дөн ашык пайдалуу заттар, адам организминин муктаждыгы үчүн зарыл химиялык элементтер камтылган. Алыбек Рыспаев кардарлардын таза жана тунук бал менен камсыз кылуу үчүн тынымсыз эмгектенүүдө. Бал тарта алмал деле болуп калган негизичи. Азыраак экен да. Бал да көрүңөр кичине эмерек. Аз болуп атат да, негизи кургакчыл болуп калбады быйыл. Бул өзү сорт баягы Карникале сорту. Германиядан келген. Ошонун кыздарынан сатып алынган эмелер, Карниканын кыздары. Анын иши бул жөн гана бизнес эмес. Ал балдын уникалдуу касиеттерин жана адамдын ден соолугун жакшыртуудагы маанилүүлүктү түшүнүүгө негизделген. Алыбек Рыспаевдин эмгеги жана туруктуулугу бал өндүрүү тармагына жаңы дем берип, кыргыз балын дүйнөгө таанытуудагы ролун күчөтүүдө. Меделбек Кеңешев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң району, Ысык көл жаңылыктары.